Начар көрүп жаралдым, атасыз өскөн баламын. 16-га чыкканда апамдан да кайрылдым. Муктаждарга мамлекет үй берет деп жазылган. 15 жылдын ичинде какпаганга алгам калбаган. Майыптарга бөлүнчү көп кабаттуу үйлөрдөн мыйзамсыз ээлеп алышкан. Көргөндөр жана сүйлөгөн. Жаңы башчы шайланып, жаңы кадам жасалып, ак үйдү тоскон темирлер алынды элге жол ачып. Жалындаган үмүт менен ажоого жазган катымды муздак ташбор жооп айтып, кыймылсыз аны калтырды. Кымбаттуу менин кыргызым, өзүңө бүгүн кайрылам, барар жерим калган жок, жардамыңды суранам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич, Айбек Жунушалиев мырза, сиздерге бүгүн кайрылып атканымдын себеби өзүм көзүм ооруйт, 1-группадагы майыпмын, тоголок жетиммин, жөлөнөр таянар кишим жок. Ар кимдин үйүндө жүрөм. Бирок ушул иштейм, анан кол кабыш кылып жардам берем ушул үйүндө жүргөнүнө. Анан бирөө кагат, бирөө силкейт, эртең качан бара кой деп коет деп жүрөк заада болуп анча анан ушул турак жай маселемди чечип берүүңүздөрдү суранам. 15 жылдын ичинде эле эртең кел, бүрсү күнү кел, бирөө бияка түртөт, бирөө жака түртөт, ошентип жүрүп азыр ушу эмне кыларымды билбей, акыркы үмүтүм сиздерге кайрылып отурам. Үй маселесине жардам берип коюңуздарды суранам.